Ене қатары мені түсініп қойыңыздар. Баламның айырып қалыштан мен өте қорқып жылап мен үшін жашау қараңғы. Егер де балама бір нәрсе отырған болса, мен жашай алмаймын, мен шыдай алмаймын андай нәрсеге. Сіздерден сұрадым, жардам беріп қойыңыздар. Гүлсанам Зулпукарованын 20 жаштагы уулу Нурмухамед Токоев Москвада баңгизат ташууга шектелип кармалган. Ал 6 ай мурда миграцияга кетип, алгач курулушта иштеген. Марттан баштап жеткирип берүү кызматында иштеп жүргөн. 31 мартта туугандары менен сүйлөшүп, кийин дайынсыз болгон. Нурмухамеддин жактоочусу чалып, абакта экенин айткан. Биринен кийин уже телефон өчүк болуп калды да, чалсак такыр албайт. Экиси күнү түнкү саат 10-дорго чалды адвокаттын номери менен. Илеп алыптыр. Эки ооз гана сүйлөдү, мен ушинтип кармалып калдым деди. Чындап эле ушундай кылдыңбы десек, кечирип коюңуздар деп эле ыйлады, жок кылган жокмун, мен аз эле болуп эле иштегенми, мен билген дагы жокмун деди. Башка сөз сүйлөткөн жок, мен апа узак сүйлөй албаймын деди, өчүрүп койду. Ошодон бери каяка басарыбызды, эмне кыларыбызды билбей. Нурмухамеддин ата-энеси баласын Украинага согушка жибереби деп кооптонушат. Анткени баласы 15 жылга соттолосуң же согушка барасың деген талапты коюп жатышканын айтып берген. Жалган жала менен балабызды күнөөнү мойнуна алганга мажбурлашкан дешет. Нурмухамедке Орусиянын мамлекеттик жактоочусун беришкен. Украинага кетесиң деп атат дегенде, ошо колунан телефонду алып койду да. 2 ай жатат экенмин, 2 айдан кийин Украинага кетесиң деп атат деди. Балким уруп соук мойнуна алдырып койгондур. Видеосу бар, бардыгын мойнуна алды деп айтып атат да, адвокатчы. Видеосу бар. Кандай видео десе, ооба мен алганмын деп балам ушундай отургузуп алып сурап видеого тартып коюшуптур. Адвокат, эгерде балаңыз сот болот, соттон кийин 6 айга Украинага согушка кетет, аман калса калат, калбаса жок деп айтыптыр. Балам мен ушундай деп атат апа деп айткычакты уже телефонду колунан алып койду адвокаты. Ошон үчүн мен билбейм кандай кыласыздар, мага жардам беришиңиздерди суранамын. Нурмухамеддин ата-энеси президент Садыр Жапаровдон, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден жардам берүүсүн суранышат. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, өзүңүздөр кийлигишип, өзүңүздөр аралашып чечип бербесеңиздер биздин маселебизди. Биздики жашообуз караңгы, татыбай калды. Бизге жардам беришиңиздерди өтүнөбүз. Тез арада менин баламы уруп согуп эле мойнуна алдырып койгону аңгы экенин өзүм жетип турат. Украинага солдат керек. Мына мени алсын, ордуна сүйлөшүп бергиле Путин менен. Мени алсын, баламы чыгарсын. Мен барганга даярмын. Мен балам үчүн турамын. Согушка мени алып кетсин. Нурмухамед Кыргызстанга апрелдин 15-inde келүүнү пландап жүргөн. Зыягүл Болот кызы, 60 Жантемир уулу, Тмедиа, Ош шаары.